Бияқта өзің ишенбесең, тага бирөө жардам бербейт. Кыргызстанга келебиз, Кудай буйруса. Мен деле баламды сагындым, бирок канча болду баламды көрө элек. Өз каалообуз менен ыктыярчыларбыз да, добровольчилерге акча төлөбөйт деле го дейт. Эч ким аркылуу маселе, өзүм эле келгем негизи. Декабрларда келгем, декабрда келип. Кыргыз Республикасынын жаранынын Украинадагы согуштук аракеттерге катышканы текшерилүүдө. УКМК кыргыз жаранын Украинадагы куралдуу кагылышка катышуу фактысы боюнча ыкчам тергөө иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлашты. Билдирмеге караганда, УКМК соц тармактарга мониторинг жүргүзүп жатып, Украинадагы согуштук аракеттердин сүрөт, видеолорун активдүү жарыялаган адамдын баракчасын аныктаган. Ал Кыргызстандын жараны экени такталган. Ыкчам маалыматтар боюнча, жаран 2021 жылдын декабрында Украинага эмгек миграциясына кеткен. Алынган материалдар Кылмыш жаза кодексинин 256 беренесинин 1-бөлүгү Кыргыз Республикасынын жаранын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууларга же согуштук аракеттерге катышуусу же террористтик акт жасоого даярдыгы боюнча бирдиктүү рейстерге катталып, бул боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. УКМК жарандарга Кыргызстандан тышкары куралдуу операцияларга катышкан адамга жаза каралганын эскертти. Булак Спутник KG. Элчилик Украинадагы куралдуу кагылышка катышкан кыргыз жараны тууралуу билдирүү таратты. Кыргызстандын Украинадагы элчилиги интернетте аталган өлкөнүн аймагындагы согуштук аракеттерди чагылдырган фото жана видео материалдарды активдүү жарыялаган кыргыз жараны тууралуу билдирүү жасады. Бул туурасында элчи Идрис Кадыркулов Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын айтымында, элчилик ага аскердик иш-аракеттерге катышпоо жөнүндө бир нече ирет эскерткен. Эвакуациялык иш-чаралар башталгандан тартып, элчилик ага Кыргызстанга бекер кетүүсүнө жардам берүүгө даяр жана аскердик иш-аракеттерге катышпоо керек экендигин бир нече ирет айтып эскерткен. Бирок ал Кыргызстанга кайтуудан баш тарткан. Аталган жаран аймактык күзөт кызматында санитарларга жардам берип жүргөндүгү белгилүү болгон. Бул тууралуу Кыргызстандын тийиштүү органдарына ошол замат кабар берилген деп жазды элчи. Ошондой эле элчилик Украинанын аймагында жүргөн бардык кыргыз жарандары тууралуу кабардар экени маалымдалган. Маалымат үчүн УКМК Украинадагы куралдуу кагылышка катышкан кыргыз жаранына иш козгогон. Булак Супер KG. Таластын аймактарында кар жаап жатат. Талас районунун Бекмолдо айыл аймагында кар жаап жатат. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдирди. Алардын айтымында Жер үй алтын кенинин аймагында кечээ 14 май күнү саат 22:00 тарта кар жаа баштаган. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы бүгүн 15 майда туруксуз аба ырайы күтүүлөрүн кабарлаган. Булак Турмуш KG. Украинанын чалгын кызматы Путин катуу ооруп жатканын билдирди. Украинанын аскердик чалгын кызматынын башчысы генерал Кирилл Будановдун ырасташынча, орус президенти Владимир Путин катуу ооруп жатат. Анын айтымында Путиндин саясатына наразы болгон орус бийлигинин жогорку эшелонундагы адамдар аны бийликтен кетирүүгө азыртадан камынып жатышат. Бул тууралуу Буданов британиялык Sky News телеканалына берген маегинде билдирди. Чалгын кызматынын башчысы Путин онкологиялык ооруга чалдыкканын айтып, маалыматтын булактарын ачыктаган эмес. Ишемби күнкү The Times гезити Владимир Путиндин ден соолугуна байланыштуу материалды жарыялады. Ал америкалык New Lines журналынын карамагындагы орус олигархы менен батыштык инвестордун сүйлөшүүсү делген аудиого шилтеме кылып жазган. Март айында болгону айтылган бул сүйлөшүүдө орусиялык бизнесмен Путин аккан оорусуна чалдыкканын билдирген. Анын баамында Путин Украинага чабуул коюуну буйруп, акылынан адашкан. Бул аракети орус экономикасына
чоң залалга тийгизди. Олигархтын аты айтылган эмес. Кремль Путиндин ден соолугу тууралуу маалыматтарга комментарий бере элек жана президенттин саламаттыгы жайында экенин ырастап келүүдө. Путин эл алдына көп чыкпай жатат. Бирок ушул аптада Москвада 9 майда өткөн парадка жана бир катар жолугушууларга катышты. Владимир Путин 69 жашта. Анын демилгеси менен кабыл алынган Конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык ал кайра шайланса, 2036 жылга чейин бийликте кала алат. Президент Жапаров гендердик теңчилик боюнча стратегия кабыл алынарын айтты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 15 майда кыргызстандыктарды энелер күнү менен куттуктады. Мамлекет башчы бул майрам энелердин үй бүлө бакубаттуулугуна, коомдун өнүгүшүнө жана улуттун улут болуп сакталып калышына кошкон зор салымын даңазалай турган өзгөчө күн экенин белгилеген. 2030 жылга чейин гендердик теңчилик боюнча стратегия кабыл алына турганын айткан. Ар бир коомдун мамлекеттин теңчилиги менен калыстыгынын чен өлчөмү биринчи кезекте аял затына болгон мамилесинен, көңүл буруусунан байкалат. Ошол үчүн аял зат турмуш туткасы, коом күзгүсү деп бекеринен айтылбаган чыгар. Жакын арада 2030 жылга чейин гендердик теңчилик боюнча стратегия кабыл алынат. Анда аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, алардын саясий турмушка жана чечимдерди кабыл алууга катышуусуна өзгөчө көңүл бурулат. Аялдарды жана үй бүлөнү колдоо, энелерди урматтап сыйлоо бүгүнкү күнүбүздү эле эмес, эртеңки келечегибизди да аныктай турган негизги милдет деп жазылган президенттин куттуктоосунда. Майрам алдында 14 майда президент Садыр Жапаров көп балалуу энелерге кезектеги мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу тууралуу жарлыктарга кол койгон. Ага ылайык 7 жана андан көп баласы бар жана аларды жакшы тарбиялап жаткан 921 эне Баатыр эне ордени, 6 баласы бар жана аларды тарбиялап жаткан 665 эне даңкы медали менен сыйланышты. Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде энелер күнү белгиленет. Булак Азаттык. Кылмышка айыпталган бажычы өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болду. Кытайдан товарларды мыйзамсыз ташып келген компанияларга көмөктөшүүгө шек саналган Борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашев өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалыматты Азаттыкка адвокат Майрамбек Жумабеков билдирди. Буга байланыштуу маалымат бажы кызматкерлеринин соттук отурумдарынын биринде маалым болгон. Жумабековдун айтымында Бишкектин Октябрь райондук соту бул ишке байланыштуу айыпталып жаткан 15 бажы кызматкеринин бардыгына айыппул салган. Учурда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Самирбек Ниязалиевден башкасы эркиндикте. Ниязалиев номер 1 тергөө абагында экенин адвокат Майрамбек Жумабеков кабарлады. Айбашевдин качан жана кандай шартта өлкөдөн чыгып кеткени беймаалым. Прокуратура сот өндүрүшүндөгү ишке комментарий бере албай турганын билдирди. Сот жооп бере элек. Айбашевдин адвокаты жана жакындары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Мамлекеттик бажы кызматынын Борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашев 2020 жылы 3-июнда үй камагына чыгарылган. 2023 жылы Элон Масктын спутник интернети Кыргызстанда тартышы мүмкүн. Элон Масктын Starlink спутник интернети 2023 жылы Кыргызстанда да тарта башташы мүмкүн. Бул маалыматты SpaceX компаниясынын Twitter баракчасында айтылды. Анда 2023 жылы спутник интернет жабдууларын 32 өлкөгө жөнөтүү мерчемделип жатканы айтылып, ал өлкөлөрдүн жайгашуу картасын жарыялады. Картадан көрүнүп тургандай, эмдиги жылы интернет бериле турган өлкөлөрдүн катарында Азия чөлкөмүнөн Туркия, Казакстан, Кыргызстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Ирак, Сауд Аравия, Индия сыяктуу бир катар өлкөлөр белгиленген. Ал эми Украина, Норвегия, Швеция сыяктуу бир катар өлкөлөр кезек күтүп жатканын да байкай алабыз. Андан тышкары картадан Батыш Европанын жана Түндүк Американын дээрлик көпчүлүк өлкөсүндө, Австралиянын түштүк бөлүгүндө Starlink спутник интернети бар экенин көрүүгө болот. Булак Маралов. Кыргыз-тажик тышкы иштер министрлери чек ара маселесин талкуулашты. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен Тажикстандын тышкы иштер министри Суражиддин Мухриддин менен жолугушуу өткөрдү.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматында жазылгандай, эки тарап кыргыз-тажик кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин жана мамлекеттер ортосундагы мамилелердин мындан аркы келечегин талкуулашты. Тараптар мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча маселелерди чечүүгө даяр экендиктерин ырасташты. Ошондой эле мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жумушчу топтордун жолугушууларын улантуунун маанилүүлүгүн белгилешти деп жазылат маалыматта. Мындан тышкары министрлер эки өлкөнүн аймактарындагы жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо маселелерин кеңири талкуулашкан. Белгилей кетсек, жолугушуу Душанбе шаарында КМШга катышкан мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин отурумунун аянтчасында орун алды. Булак Суперкежи. Айдоочулар Бишкек-Нарын Торугарт жолундагы кооптуу тосмолорду көрсөтүштү. Бишкек-Нарын Торугарт жолунун айрым тилкелеринде тосмолор туура эмес коюлган. Мындай тосмолор жол кырсыктарына мүмкүнчүлүк түзөт. Бул тууралуу аймактык кабарчыга айдоочулар билдирди. Алардын айтымында тосмолордун жанында тиешелүү белгилер коюлган эмес. Чоң жолдун айрым тилкелеринде жолду экиге бөлүп турган тосмолор туура эмес коюлган. Тиешелүү белгилер дагы коюлган эмес. Түнү ылдамдык менен дал ушул жерлерден ашып өтүүгө ашыксаңыз, тосмолорду сүзөсүз. Мындай кырсыктар болуп жатат. Жол белгилерди туура койбогондон кийин кайсыл жол коопсуздугун сөз кылууга болот, деди ал. Булак Турмушкежи. Жолдун коопсуздугун карагыла. Ол жакта эч кандай знак да жок, разметка көрүнбөйт, жанагындай кызыл. Сейчас едем в Кемине, вот это стационарный пост МВД. Видите, о какой безопасности мы можем говорить, если вот такие парапеты, назовем, да, есть между полосами, но нету никаких знаков, которые будут заранее уведомлять о том, что здесь есть препятствие, в которое можно врезаться.